Assalamu alaikum, Баткен шаарынын тургундары. Бүгүн биз Желмаянын филиалын Баткенде ачып отурабыз. Сиздерге Желмаянды кандай колдонот, кандай иштерге иштетет, ошол жөнүндө кичине тааныштыра кетейин. Тааныштыра кетсек, бизде 180ге 130 деген борттор менен Желмаяныбыз жаңы выпускасы келип калды. Желмаян бул чыкканына бир айдай болду бул жаңы темасы. Bunun tanıştıra kete turan bolsak, burada dele 6 akümülatör var bizde. Meğen motorları 1000-2200'lük motorlar turat. Silindir saması olmayan tököt. Ayta ketүүчү nerseler, kazirogu bar satılat, kazirogu jogu satılat, senaları içine oynap turat. Bu da kardarga bererde biz kantip bereriz. Kardarga bererde biz bar joğun түшүндүрүп беребиз. Kaça saatta zaryatlayt, кайсыл убакта зарядтайт, зарядник кай жерден көрсөтөт, өзү кардарга бар жолун көрсөтөбүз. Анан бизде кандай жол менен алат деген суроолор болуп калат. Бөлүп төлөөлөр дагы бар. Zero менен иштеп атабыз. Сеналарына келсек, сеналары 149 миң. 180ге 130 бортубуз. Бул менен бунун разницасы өкө тең эле эки тоник, только пол кабина и кабина болуп бөлүнөт. Кабина дегенде бул ичин тартсаңыз болот. Так, бунун ичинде кадимкидей эле машинадай. Автомат коробка. Алдыга ды, аркага эр менен жүрөсүздөр. И ысыкта мындай суута турган вентиляторлор болот, печкелери болот. Бул дагы самосвал. Bunun senası bugünkü günde 162 миң сом. Tak, şunun öyle 5 samasvalı 152 миң, 10 миң arzan bolat. Nege degende bunu kol menen ruşnoy tögөстөр. Bunun dele içi avtomat bolot dagı. Uşu narkıga эле окшош болот. 6 аккумулятор болот. Зарядниктерин кантип колдонушту biz ар бирине айтып турабыз, айтып сатабыз. Так, bunun 180ге 130. Biz azırkı эле айтып өткөндөй кабинасын, пол кабинасын айтып өттүк. Ошонун эле 142 миң сомго самосвал 2 тоник деп келет. Bunday түрү ham бар, 3-чү түрү. Bunun baası бүгүнкү күндө 142 миң сом. Сенасын эми коебуз. Так, анан кийин 1,5 тоник деп baası 128 миң болот дагы пол кабина. Bu da dele 6 akümülatör bolot, silindir samasval менен иштейт. Гарантия bizde 1 ayga servis заводской брака беребиз. 1 ay içi, то есть бундайча айтканда бизден запчас бекер болот кардарга 1 ay boyu. 1 aydan ашкандан кийин сатып алат, 3 ayга чейин сервис бекер, оңдоо акысын албайбыз. Биздин бир айтып коючу нерсе, биз гарантия жазып беребиз. 1 ay гарантия жазып беребиз. 1 ay içi сервисте bizde ушул жерден алды, ушул жерде биз өзүбүздүн товарыбызга өзүбүздүн аркасынан турабыз. То есть запчастары бекер, эсили 1 ay içi бузулуп калса, запчастарын кайра бекер алса болот бизден. 1 ayдан кийин 3 ayга чейин сервис бекер, оңдоо акысыз. 3 ayдан кийин деле карайбыз, эми баары акалка болуп калабыз. Андан кийин келсек, пассажирный, адам ташуучу. Бунун баасы бүгүнкү күндө 69 миң сом. Бул 5 аккумулятор менен иштейт. Bunun жақсы жери ошо бүктөмө деп коебуз. Бүктөмө. Буну мындай раскладушка кылып, мындай кылсаңыздар, un, май продуктуга түшсөңүздөр, удобный транспорт. Аялдарга, бала чакаларга өтө удобный деп ушуну көп алышат бизден. Качествосы жакшы чыкты, сыноодон өткөн, то есть. Сиздерге дагы биздин эскалатыбызды, Желмаян филиалынын кандай эскалаттын ичи кандай десеңиздер, ичин тааныштырып өтөбүз. Бул жерге около bir 50-60 мурабей батат. Анын айтканын себеби бул жер жамгыр тийбейт, кар тийбейт. Биздин товар кандай болсо ошондой качественный турат. Негизи Желмаян алганда кардарлар биринчи өчүр эмнени сурайсыздар? Мен эртең бузулуп келип калсам, артыңарда запчасыңар барбы? Ошону сураса, мына биздин Желмаяндын артында бар жок тетиктери бар. Бар жок филиалдарда бирдей сенада сатылат. Допустим, бул фар, мотордун түрлөрү, амортизатор,
Bunda türlörü var. Reduktorдун türlörü var. И ошо контроллердун да türlörü var. Дагы майда чүйдө запчасттар дагы, допустим, замок, сигнал, ручной тормоз, булар дагы тез алмаштыруучу тетиктер. Буларды эмнеге мен сиздерге бүгүн просто биз дагы экинчи фурада товарларыбыз келатат, ада бүт запчасттар келип бул жерге түшөт. Башка филиалдардан эле мен бирден алып келип ушул жерге сиздерге көрсөтөйүн деп чечтим. Бирок самдели жакында келет. Фуралап запчасттар келет. Арзан баада аластар. И биз өзүбүз канча жылдан бери иштейбиз бул желмаянда. И өзүбүз жакшы результат чыгарып, бузулуп калган желмаяндарга өзүбүздүн колубуздагы запчасттар менен клиентти кыйнабай, убагында коюп берип, клиенттер менен дальше отношениябызды жакшы кылганга биз аракет кылабыз. Ошондой эле майда чүйдө, мына, допустим, мына октун дагы түрлөрү бар. Бунун түрлөрү келет. Ошондой эле майда чүйдө, мына майда тетиктери дагы келет. Тростун түрлөрү бар, узун, кыска. Ошондой эле кол газ деп коет. Кол газдар, бундан түрлөрү бар, түрлөрүнөн бери келет. Баллон жарылып калат, камералар бар жок тетиктери бизде бар. Биз ошонусу менен айырмаланабыз. Так, бизге товарлар мынандай болуп фурада жүктөлүп келет. Биз только азыр козирогун ушул жерден курайбыз. Козирогун кураганда болуттарын өткөрүлө бир 10 мүнөттө эле куралып калат. Бул жакта, бул ичинде безопасность бар жок токтордун өз убагында каралган. Бул жерде товарыбыз пожардан, сулчу, эмне сулчу болсо дагы бар жок коопсузга алынган бул зданиябыз. Анан айтып коючу нерсе, аккумуляторду көбүнчө эле бул муравейди айдаганда аккумулятор эсилип муравейди 1 ай же 1,5 ай айдабай койсо, аккумулятор өзүнөн өзү уктап калат. Уктап калды дегени бул брак. Ошондуктан биз каждый саткан адамдарыбызга жакшы маалыматты зерикпей беребиз. Буну токтотпой айдаң, буну аябаң, буну иштетиң. Канчалык аккумулятор тез иштесе, ошончолук качественный болот. Өрүктүн сезонуна чейин алып калыңыздар. Азыр бизде бар жок нерсе кымбаттап атат, бирок биз сенаны ушул убакка чейин кармап келатабыз. Бул экологияга таза. Айта кетчү нерсе. Бул 40-45тен ашпайт скоросту. Бул дегени безопасность. Көп эле мурунку чыккан муравейлер бул 70-80 ылдамдыкта жүрчү да. 3 баллонду кооптуу болгондон аңталып кеткендер болгон. Ошондуктан азыр 40-45тен ашпайт. Бул желмаяндын айдагандын көп түрлөрү бар да. Эми важный жерлерин айтсак, мына бул жерде понижний деген жерин көпчүлүгү билбей атат. Бул понижний токтоп туруп включать эте турган нерсе. Буну өдө көтөрдүңүз, сиз поляга киресиз, өдөлүш, ылдыйыштарда буксовать этпей, муравей кыйналбай чыгып кетет жүгү менен. Качан гана сиз ылдыйга токтоп түшүрдүңүз, бул түз жолдо гана айдайсыз. Ылдамдыгы көбөйөт. Анан кардарлардан айтып койчу нерсе дагы да, биз 2 жылдан бери иштеп, элдер менен иштешип, көп жолу чалышат. Не боюнча чалышат? Бузуп алышат. Допустим, мына алдыга кет атып эле, токтойт дагы переключать этет, задний ход. Задний ход деп айткычаңдыгы эле бул кардарыбыз айдабай атат. То есть включать эткенде задний ходду бир аз күтүп коюш керек. Бир аз күткөндөн кийин анан кийин шашпай айдаганы жакшы. Потому что бул задний ход дегенден аркасына команда баргычаңдыгы эле газды басып айдабай атат. Экологияга таза. Чөндөккө ыңгайлуу. То есть bir ayda bir muravey көп болсо bir 800 сомдук ток жейт. Бирок максимум. Бирок бул muravey bir ayda 80 000 сомдук ишти кылып койушу бул ыктымал да, көрүп эле атабыз. Буну алып айдагандар айтып атат. По правилам касканы кийип, трасса жеринде чыкпай, айыл жергесинде айдаш керек негизи. Анан жаш балдарга комплекте бар, зарядник беребиз, коопсуздук каскаларды беребиз. Ошолорду постоянно кийип айдашты сунуштайбыз.
Bunun dagы айта турган нерселери дагы көп. Эсили келсеңиздер, каждыйыңыздерге товарды берип атканда дагы көптөгөн сөздөрдү сүйлөйбүз. Достор, техника бул май менен гана жакшы и алыска сапаттуу боло алат. Ошондуктан көбү звонт этип менен көбү сурашат. Май канча куям, канча нормада куям? Бизде эки түр редуктор бар. Бир түр редукторга 450 грамм ТАТ-17 майынан куйсак, а экинчи түрүнө 650 грамм куябыз. Эми мындай идишке куюп, нормасында куйсаңыздар өтө жакшы болот, сунуштайбыз. Бунун редукторга май куйганда ушундай сприч 450 сомдон сатат любой эле базарда. Муровей алган адам үйүнө алып коюп алганы жакшы. Ар 4 ай 5 айда алмаштырып турганы жакшы. Так, экинчи майга келсек, бул цилиндрдин майы. Веретенка деген май, бул майлар бар жок эле авто машинанын майы, ошого эле окшош. Авто май алмаштырган жерлерден алсаңыздар болот. Веретенка деген майды бул цилиндрге куясыздар. А бошкасы болот цилиндрдин. Оп-оңой эле ачып эле 1 литрден куюп койсоңуздар, көтөргөндө, жүктү көтөрүп түшүргөндө муровеңиздер кыйналбайт, мяккий иштейт. Нарашка туугандар, нарашка, көптөн күткөн нарашка деп коебуз. Бул бортко кошулуучу бийиктик. Көбүнө сунуш кирип, биз кой жүктөгөнгө, торпок, эчки мал жүктөгөнгө ыңгайлуу кылып, мындай кылып нарашкаларды дагы кошуп койгонбуз. Бирок сенасына акча кошулбады. Кандай сені болсо ошол ойдон калды, бирок нарашка подарка катары коюлуп калды. Биз элдер менен көп жылдан бери Жылман филиалында иштеп келебиз. Бизге элдердин да жардамы керек. Эсили бизден какой-нибудь сунуш болсо, бизге кайрылсаңыздар, биз аркылуу заводко үнүңүздөр жетет. Мисалы, окторду жонорттук, былтырлары дагы окторубуз ичкеле, быйыл жонорттук. Ошондой эле амортизаторлорду дагы калыңыраак чыгарганга аракет кылдык. Бул дагы бирөөнүн сунушу болгон үчүн. Ошондой эле колдордо дагы, колдо, бутта дагы эки жакка тең тормуз койдук. Бул дагы бир биздин жаран аз эсимде жок, бирөө чалып ушундай сунуш киргизген, а биз заводко сунуш киргизип, ошол аркылуу булар болуп калды. Ошондой эле дагы сунуш киргизишкен мындай баковойго мындай тирелип калат. Бул пресс жүктөгөнгө, отун суулар жүктөгөнгө өтө ыңгайлуу. Буларды дагы биз заводко айтып коштуруп койдук. Ошондой эле бир сиздерде дагы өзүңүздөрдүн бир идеяңыздар, сунуштарыңыздар болсо, биздин номерлерге чалып кайрылсаңыздар, биз заводко айтып, ошол сиздин сунушуңузду ал жака жеткиргенге аракет кылабыз. Биздин номер, байланыш номерлерибиз алдыбызда болот. Мына поворотниктер, мына дальний ближний. Ключту ачың эле, ключүңүз кана? Ключүңүз таппай калдыңызбы? Ключту ачың. Көрсөтүп коеюн. Во. Ачың мындагы ачасыз. Bismillah. Ну поворот. The Bluetooth device is ready to pair. Актайдын аппараты Bluetooth улап музыкага берет. Мына сигнал. Көрдүңүз, Мына дальний ближний. Азимоваз бизден Муровейди сатып алды. Жакшы күндөргө өйнүң. Жакшылатырга кызматысына ыраазы болуң, Насип кылсын. Келиңиздер, көрүңүздөр, жакса алыңыздар. Биз сиздер менен кызматыңыздарда ушул жерде өтө беребиз.